Баткен районунун Самаркандек айылында мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү ишкана курулууда. Жергиликтүү ишкер Авазбек Жумагуловдун аракети. Түптөлүп жаткан бул ишканада кургатылган мөмө жемиштерди жууп, тазалап, таң кактап чет өлкөгө экспортко чыгарууга шарт түзүлөт. Замандын талабына жооп бере турган кылып экспорт кылабыз, Кудай буюрса. Дүйнөлүк рынокко чыгабыз да эми. Биз буга чейин өзүм Россия өлкөсүндө соода саттык кылып жүргөнмүн. Ушул иштер менен тармак кылып соода саттык кылып иш жүргүзүп жүргөнмүн. Ошонун негизинде мен айылга келип 2018-жылы ушу иштерди баштап, негизги максатыбыз Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияны чет жака чыгарып, ушу дыйкандардын өндүрүлгөн продукциясыны экспорт кылуу максатыбызда ушу ишкананы курдук. Өндүрүш ишканасын курууга 20 миллион сомго жакын каражат жумшалган. Ишкер жеңилдетилген насыя алган. Ошондой эле өзүнүн жеке каражаты жана долбоорлор аркылуу жабдууларды сатып алган. Цех ишке кирсе 30га жакын жергиликтүү тургун жумуш менен камсыз болот. Ишкана ишке киргенде суу маселеси көбүрөөк бизге керек болот да. Ошон үчүн биз 50 кубтуу авиз курганбыз. Ушу мына айда берет. Мына көрдүңөр, шлангалар кеткен. Насос аркылуу айда берип, оборудованияга барат. Анан жуулган суу сыртка чыгып, резоной эме бар, авиз барып куят ал. Мөмө жемиш салынып, жуулуп, тазаланып, бул жерде кургатылып чыгат да ошо аппараттын ичинен. Ичине киргенден кийин шоткалар бар да, ичине кайра жууп, тазалап, тендери бар. Мунан өткөндөн кийин мына сеткага түшөт. Сетканан саркындуу сууларны түшүрүп, дагы мына эмеге түшөт, оборудованияга. Бери кургатылып, мына турбай эмелер. Дальше акыркы эмеге барып түшөт. Самаркандек айылынын тургундары негизинен багбанчылык менен алектенип, өрүк бактан киреше табат. Андыктан бул өңдүү кайра иштетүүчү ишканалар аймак үчүн абдан зарыл дешет жергиликтүүлөр. Биздин тирикчилик баягы киреше деген ушу өрүк менен да биздики. Только өрүк менен күткөнүбүз ушу, башка эч кандай кирешебиз жок. Элдин талабы, элге эң керектүү ишкана деп ойлойм. Себеби дегенде буга чейин базарларга көтөрүп өтпөй калып анча кыйналганбыз. Азыр эми ишке кирсе мына ишкана элге дагы жакшы болмок. Себеби дегенде ойлонбой келип бир жакшы сценада тапшырып кетмек. Элдин талабы десем болот да. Ушул эле айылда мөмө жемиштерди сактоочу логистикалык борбор да пайдаланууга берилүү алдында турат. Анын сыйымдуулугу 500 тонна, сметалык баасы 16,5 миллион сомду түзөт. Пенанын жылуулуктук карма бергени өтө сонун, агрегаттарга зор келбейт. Агрегаттар бирдей температураны тез өздөрү өчүп, автоматтык түрдө өздөрү жанып турат. Ошондуктан мына жердин кыртышы да жылуулук болгондуктан 16 градус жердин түбүндө. 16 градус жылуулук болгондуктан полду дагы биз пена менен жылууладык. Бул пеналардын үстүнөн дагы стяжкалар болуш керек өзү негизи. Эми буюрса дагы курулуштарды улантабыз. Ишке киргенде мына Раваттан алма көп болот, Лейлектен алма көп болот, ошолор алып келип койсо болот. Бул логистикалык борбор өткөн жылы иштеп баштаган, ал жерде сабиз жана алма убактылуу сакталган. Учурда дагы курулуш иштери улантылып, борбор күз айларында толук кандуу ишке кириши күтүлүүдө. Миңгүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, жаңылыктар.